Азыр дүйнө глобалдашып, чек аралар сүрүлүп жаткан маалда дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртүлө турган муунду өстүрүү маанилүү болуп турат. Анан калса, азыркы муун бири-бири менен гана эмес, жасалма интеллект менен атаандашып, иштеше билиши керек. Ал эми адамдын жасалма интеллекттен болгон чоң артыкчылыгы бул анын рамкадан тышкары креативдүү ой жүгүртө билүүсү. Креативдүү ой жүгүртүү жөндөмү ар бир адамда бар. Ал эми ал жөндөмдү биз канчалык колдоно билебиз, бул башка суроо. Креативдүү ой жүгүртүү бул маселени чечүүдө жаңы нерсени колдоно билүү, мурда көнгөн ал жолдон баш тартуу. Креативдүү ой жүгүртүү жаңы идеяларды иштеп чыгуу, мурда көнгөндөй эмес, башка жол менен кыйын кырдаалдан чыгуу. Креативдүүлүктүн негизги принциби болуп, бар нерсени башкача, жаңыча колдонуу болуп эсептелет. Адатта адам көп нерсени ишке ашырууда стандарттуу, көнүмүш жол менен жасайт. Бул менин ресурстарын экономдоо көнүмүш жолго окшош. Бирок стандарттуу жолдор ишке ашпай калган учурлар болот. Ошондо креативдүүлүк жардамга келет. Бардык 3 жаштан 5 жашка чейинки балдар креативдүү болушат. Алар стандарттуулук тууралуу билишпейт жана жакындашпаган нерсени жакындаштыра алышат. Андан ары креативдүү ой жүгүртүүсүнүн өнүгүшү ал кайсы кружокторго катышат, китептерди көп окуйбу же жокпу, ошого көз каранды. Эгер баланын креативдүүлүгүн басаңдата берсе, келечекте ал жаңы нерсени сунуштоодон корккон адам болуп калат. Креативдүүлүк учурда эмгек рыногунда жогору бааланып, конкуренцияны жаратууда. Бул бизнесте да, кызматкерлердин арасында да байкалат. Тез өзгөрүүчү заманда, андан да тез колдонулган продуктылар компанияларды улам жаңыча ой жүгүртүп, жаңыча жолдор менен сатуунун көлөмүн көбөйтүп, түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун жолдорун издешет. Андыктан азыр өнүккөн өлкөлөр билим берүү системасын түп тамырынан бери өзгөртүп, анда креативдүү ой жүгүртүүгө, чыгармачыл жөндөмдөргө өзгөчө басым жасоодо. Бул бир гана сүрөт, музыка сыяктуу чыгармачыл сабактарга тиешелүү эмес. Бардык предметтер керек болсо ошол эле математиканы дагы чыгармачылык менен берилиши керек. Очень часто көпчүлүк учурда адамдар мен чыгармачыл адам эмесмин деп айтып келишет, бирок чындыгында студенттерди креативдүү болууга үйрөтүүчү бир катар ыкмалар бар. Биз аларды колдонобуз. Башкача айтканда, эгер адам мен креативдүү эмесмин деп өзүнчө бекинип алса, анда ал жаңылышат. Ар бир адам креативдүү боло алат. Өзүңөрдүн бала чагыңарды эстеп көргүлө. Балдардын 98% гений болуп төрөлүшөт, бирок мектеп системасы адамдарды мындай потенциалдан ажыратат. Бул тууралуу НАСАнын изилдөөсүндө айтылат. Изилдөө чыгармачыл ой жүгүртүүнү өлчөөгө багытталган жана 4-5 жаштагы 1600 балага жүргүзүлгөн. Жыйынтыгы көрсөткөндөй 98% балдар гений деп эсептелген тесттин эң жогорку категориясына кирген. Илимпоздор узак мөөнөттүү изилдөөлөрүн улантып, 5 жылдан кийин ошол эле балдарды сынап көрүшкөн. Анда балдардын 30% гана чыгармачыл гений бойдон калышканы аныкталган. 5 жылдан кийинки тест баштагы көрсөткүч 12%га чейин төмөндөп кеткенин көрсөткөн. И причем стала наблюдать... Жаңыдан гана мектепке барып баштаган менин балам мурдагыдай чыгармачыл болбой калганын байкадым. Апа, бизге ушундай гана кылыш керек деп айтты. Биз ошондой кылып жасашыбыз керек деди. Ушул жерден муну мындай бойдон калтырбаш керек деп ойлонуп калдым. Албетте, мен мектеп кандайдыр бир эрежелер болушу керектигин түшүнөм. Бирок ошондой болсо да маани мазмуну жагынан балдарга эркиндик берилиши керек деп эсептейм. Бардыгын конвергенттик окшоштуктарга айлантпаш керек. Кошумча варианттары, альтернатива, эркиндик болушу керек. Азыркы заманбап мектептер салыптуу билим берүүдөн четтеп, жаңы ыкмаларды колдонууга өтүүдө. Мындай ыкмалар учурда Борбор Азиядагы Америка университетинин колледжинде пайдаланылып жатат. Маселен, тарых сабагында тарыхый датаны доордуу эс тутумда сактап калууну өздөштүрүү үчүн маалымат мемдер аркылуу түшүндүрүлөт. Они очень хорошо себя чувствуют и в ТикТоке. Алар өздөрүн ТикТокто, Инстаграмда жакшы сезишет, Фейсбукта азыраак, себеби ал жакта башка муун. Ал эми мемдер биз жашап жаткан жашоодогу маданияттын бир бөлүгү. Улуу муундагылар да муну жакшы түшүнөт. Карап көрсөңүздөр, жергиликтүү локалдык мемдер да көп болгон. Бул жерде алар жасай алган нерселер болсо, биз болгону жаңы материалдарды айкалыштырып койдук. Натыйжада интерактивдүү материал пайда болуп, студенттердин кызыгуусун жаратты. Мында алар алгач кайгылуу, кызыксыз болгон маалыматты башкача чечмелесе болоорун түшүнүп башташат. Тагыраагы мемдер менен чечмелүү. Ушул жерден алардын муунга түшүнүктүү болушу үчүн креативдүүлүк кошулуп жатат. Ош шаарындагы менчик мектептердин биринде социалдык түйүндөр жаңыча ыкма аркылуу колдонулат. Маселен, жаштардын кызыгуусун арттырган кадимки ТикТокту билим берүү процессинде колдонушууда. Башкы максат окуучулардын чыгармачылыгын, эркин ой жүгүртүүсүн калыптандырып, аны өнүктүрүү болуп саналат. Биз ТикТокто жана Инстаграмда барбыз. Муну менен биздин балдар креативдүү болуп, жок нерседен бир нерсе ойлоп табуу жөндөмдүүлүгүн өстүргүбүз келет. Бул сабак биздин окуучулардын арасында абдан белгилүү. Себеби бул аларга өздөрүн көрсөтүүгө чоң мүмкүнчүлүк.
Бул маанилүү, себеби биздин балдар креативдүү ой жүгүртүүсүн өнүктүрүшү керек. Дүйнө өтө тез өнүгүп жаткандыктан мектеп жаттап алгандарды гана эмес, эркин креативдүү ой жүгүрткөн адамдарды тарбиялашы кажет. Билим берүүдөгү креативдүү ой жүгүртүү тутуму илимий мамилеге негизделет. Мугалимдер өздөрүнүн сабактарынын пландарын, конспекттерин, тапшырмаларын креативдүү ыкмада түзүшөт. Сабактарга даярдануудагы ушундай формат гана студенттерди шыктандырып, кеңири ой жүгүртүүгө түрткү берет. Это такие небольшие упражнения? Булар биздин мээбиздин ар тараптуулугун иштеткен анча чоң эмес көнүгүүлөр. Мен кээде аларды ар башка сөздөрдү эки кол менен бир учурда жазгыла дейм. Же болбосо ар кандай сүрөттөрдү, келбеттерди тарткыла дейм. Алар ыңгайсыздыкты сезишет жана бул кадимки көрүнүш. Себеби алар ыңгайсыздыкты сезүү менен чектөөлөрдөн чыгыш керек. Мээ жаңы байланыштарды түзүп, ага ыңгайлаша билиши керек. Бул биринчи. Экинчиден, мээде пайда болгон жаңы байланыштар бир катар көнүгүүлөрдөн кийин дагы жаңы идеялардын, байланыштардын, комбинациялардын пайда болушуна түрткү берет. Биздин билим берүү система Совет доорунан бери анчалык өзгөрүүгө дуушар болбогону айтылып келет. Ошондуктан окуучулар, студенттер фактыларды, маалыматтарды жаттап айтып берүү системасынан чыга албай кыйналышат. Бирок азыркы учурда ал маанисиз. Дүйнөдө жаңы идеяларды жаратуу жана көйгөйлөрдү чечүүнүн стандарттуу эмес жолдорун табуу актуалдуу болуп турат. Көпчүлүк учурда сабак маалында же экзамен тапшырып жатканда мен интернет же кошумча маалымат булактарын пайдаланууга уруксат берем. Эмнеге? Мисалы, сиз жумушка орношуп жатсаңыз, сизге бир кейс берип, аны чечүүнү талап кылат. Аны чечүүдө эмнени пайдаланасыз? Ал маанилүү эмес. Негизгиси маселени чечиш керек. Балким ал бир нерсени унутуп калышы мүмкүн. Бардыгыбыз адамбыз да. Ал карап, эстеп, чечимди ойлоп тапты. Жана ал аны аргумент келтирип, далилдеп бере алат. Адистердин белгилешинче, креативдүү билим берүүнү бардык сабактарды окутууда колдонсо болот. Белгилүү бир деңгээлде биз изилдөөнүн предмети эч кандай мааниге ээ эмес деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок методика маанилүү. Ошондуктан билим берүүдө чыгармачылык ыкманы аралаштыруу окуу процессин өзгөртөт. Совет доорунан мурас алып калган биздеги билим берүү системасы стандарттан тышкары ой жүгүртүлгөн креативдүү чыгармачыл инсандарды өстүрүүгө багытталган эмес. Тескерисинче баланын өзгөчөлүгүн, талантын басып, бардык балдарды бирдей калыпка салуу аракетин кылат. Мындай коомдо адатта өз ой пикирлерин тартынган, кыялдан албаган, ал турсун элден башкача кийинүүдөн дагы корккон, жалтак буун өсүп чыгат. Жана алар көп учурда башкача ой жүгүрткөн, башкача кийинген, сүйлөгөн адамдарды кабыл албай, мындай коомдо маданий, диний, улуттук, жыныстык жана башка себептер менен басмырлоо, кемсинтүү, зордук зомбулук күч болот. Чыгармачылык жолдорду, креативдик жолдорду кайсы сабак бербесек да колдонсок болот да. Бул жалпы бир жөн эле сабак берүү да жолу эмес, бул ошо билим берүү жолу да, жаңыча ойлонгонду үйрөтүү, жаңы нерселерди жаратуу. Биздики болсо сүрөт сабагында эжеи жаагай учуп кирет дагы бүгүн көпөлөк тартабыз деп, анан балдардын баары көпөлөк тартып жатып калат. Анда дагы бир тапшырмалар бар да, бүгүн көпөлөктөр көк болот деп. Мен ошондой бир сабакка барып көрдүм эле да, бир бала башкача түстө тартып атыптыр, ошондо жок, көк кылып тарт көпөлөктү деп, ушундай да. Негизи сүрөт сабагы бизди эң биринчиден ошо көпөлөктү көк кылып тартууга эмес, эркин болууга үйрөтүш керек. Эркин ой жүгүртүүгө, эркин сезүүгө өзүбүздү. Ошондо гана жаңы нерселер жаралат. Сүрөт сабагынан 3 коюп салуу бул балдардын канатын кесип салганга эле барабар да. Эми бул усулдардын деле түпкүлүгүн биз түшүнүшүбүз керек да, түпкүлүгү, себеби, максаты эмнеде болгонун. Мисалы үчүн ошол эле көпөлөктү бардык окуучуларга көк кылып көрсөтүүнүн максаты да биз дүйнөнү бир көз караш менен карашыбыз керек. Биз ар түрдүүлүктү, көп түрдүүлүктү кабыл албашыбыз керек. Ошон үчүн дагы бизде мисалы үчүн азыр коомдо проблемалар көп да. Мисалы үчүн биз башкача кийинген адамды, башкача жүргөн адамды, башкача сүйлөгөн адамды кабыл албайбыз. Сиз айткандай жана баланын канатын кыркып коюп, анан коомдогу келип чыккан көйгөйлөргө таң калабыз да. Булар каяктан? Мынчалык сабырсыздык каяктан депчи. Мен деле мисалы үчүн көп нерсе менен макул эмесмин, бирок мен макул болбогон адамды барып өлтүрүп салгым келбейт да, туурабы? Биздин коомдо ошондой көрүнүштөр жаралуу да. Ою сеникиндей болбосо, ой пикири болду, аны өрттөш керек, өлтүрүш керек. Ошондой социалдык тармактарда кастык тил аябай көп колдонулат да. Жөн эле, сен эч нерсе кылган жоксуң, болгон эле ой пикириңер дал келишпей калды да. Анын ою башка, менин оюм башка, бүттү. Ошондуктан түздөн түз байланышы бар, ошондой чыгарым биз кандай балдарды кандай жол менен окутабыз. Мен баламда дагы бир мисал болду эле.
эки коюп коюптур эжейчи математикадан. Анан балам аябай капа болуп келиптир. Эмне болду десем, эжей 10 карандаш тартып ала деп айтыптыр да. Анан балам мынтип бири-бирине миништирип тартып коюптур. 10 карандашты саны туура 10 экен. Анан эжеи 2 коюп түз тарт деп жазган экен да. Анан балам кечинде отуруп алып мынтип солдаттардай кылып түз тартты да. Бул эми ошол эле солдаттай кылып тизүү деген идеологияда мисалы үчүн чыгармачыл лидер, өз алдынча ой жүгүрталган адамдарды тарбиялоо деген максат эмес, а бир системанын винтиктерин, кынтыксыз баш ийген адамдарды тарбиялоо деген. Ооба, мен да ошого толугу менен кошулам. Анткени биздин азыр билим берүү система бул балдарды маалымат менен толтурат. Азыркы учурда менин оюмча маанилүү бул ошо балдарды эркин ой жүгүртүп, кандайдыр бир жаңы нерселерди жаратууга шыктандырууда, жөн эле бир нерсени жаттап калуу эмес, жаңы продукттарды жаратуу. Анан биз да билим берүүнү мындай сактоо деп түшүнөбүз да, бир билимдерди сактоо, анан ошону алуу депчи. Азыркы жаңы дүйнөдө билим берүү бул ошол эски нерселерди алып, өз алдынча жаңы нерселерди жаратуу да. Анткени ошондой да, анткени дүйнө ошо жоктон бар кылуу деп жакшы сөз айтылган да кыргыз тилиндечи. Азыр бүт дүйнө ошол принцип менен жашап турат да. Мындай түз котормосу жок. Мен да ошол сөз тууралуу ойлондум эле. Биз негизи мындай көчмөндөр катары мурда эле ошону ойлоп таап койгонбуз да, жоктон бар кылуу деп. Чыгармачылык жол менен ойлонуу бул жөн эле биздики мындай го, сөзсүз түрдө талант болуш керек деп ушинтип ойлойбуз да. Бул андай эмес. Мен адис катары айта алам, чыгармачылык жол менен ойлонуу бул дагы өзүнчө тажрыйба аркылуу келет да. Жолу ката кылышат, миңдеген, жүздөгөн, анан барып анан Tesla же Apple жаралат да. Жөн эле жаралып калбайт да, мындай бош түз жерден элечи. Ошондуктан мисалы үчүн балдарды сүрөт сабагында үйрөткөндө биз көк көпөлөк тартып үйрөтпөстөн, билбейм, желим буюмдарды алып келип, үйдө калган каткан чүпүрөктөрдү алып келип, мисалы үчүн сабакка мен мугалим болсом, түрлүү карандаштарды алып келип, кагаздарды алып келип, мейли баарыбыз көпөлөк жасайлы, бирок ар бирибиз каалаган көпөлөктү жасайбыз деп. Усулдар ушуга окшош болуш керек да. Сөзсүз түрдө мен тандоого укугум болуш керек, эмнеден жасайм. Ошондо анан мисалы үчүн бала келип эмнеден жасайм дегенде, ал ошондо чечим кабыл алуу жана жаңы нерселерди жаратууга үйрөнүп баштайт да. Баарыбыз көк көпөлөк тартабыз десек, ал эми болуптур, жана көпөлөктүн сызыгын тартканды үйрөнөсүң, бирок жаңы нерсе жарата албайсың.